Нур-Султан шаарында Қазақстан эл жазуучусу Абиш Кекилбаевдин 80 жылдыгына арналган эл аралык конференция өттү. Жыйынга катышуучулар калемгердин чыгармачылыгынын заманбап казак адабиятынын өнүгүшүнө, улуттук идеологияга кошкон салымы ат көтөргүс экенин белгилеп өтүштү. Сөз чеберинин артында мол мурас калды. Роман, повесть жана аңгемелердин автору Шекспир, Чехов, Толстой сыяктуу классиктердин чыгармаларын казак тилине которгон. Ал эми калемгердин өз чыгармалары бүгүнкү күндө дүйнөнүн 13 тилине которулган. Жазуучу, публицист, саясатчы, мамлекеттик жана коомдук ишмер Абиш Кекилбаевдин маракесине арналган саамалыктар жылдын аягына чейин Казакстандын бардык аймактарында өтөт. Кино және театр өнерінде де өшпес із қалдырып. Кино жана театр өнөрүндө өчпөс из калтырып, казак драматургиясынын өнүгүшүнө алгылыктуу салым кошту. Ал казак адабиятын өнүктүрүүгө өз үлүшүн кошуп, кийинки муунга абдан маанилүү белек калтырды. Анын аты бүткүл дүйнөгө белгилүү. Албетте ал эл арасында маанилүү инсан. По всем параметрам он уникальный человек, феномен в полном смысле этого слова. И мы очень рады тому, что... Абиш Кекилбаев уникалдуу инсан, феномен. Жазуучунун маракесинин алдында элибиз ушундай сый-урмат көрсөтүп жатат. Калкыбыз ар дайым улуу инсандарды урматтап, сыймыктанып келет. Показал, что мы можем гордиться такими великими сыновьями и воздаем должное выдающимся людям своего народа.